Саламатсыздарбы, кабарлардын топтом менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Соңку 15 күн ичинде күйүүчү жана майлоочу майдын баасы 3 жолу арзандады. Бул күн аралыгында өлкөнүн түндүгүндө АИ 80 маркасындагы бензин 1 сом 90 тыйынга, АИ 92, 95, 98 үлгүсүндөгү күйүүчү майлар 2 сомго төмөндөдү. Бул тууралуу Азаттыкка нефт трейдерлер бирикмесинин жетекчиси Медетбек Керимкулов билдирди. Мындан сырткары дизелдик отунга ба 2 сомдон 3 сом 20 тыйынга чейин арзандаган. Өлкө түштүгүндө 1 сомго айырма бар. Мисалы АИ 92 үлгүсүндөгү күйүүчү май 2 сом 90 тыйынга төмөндөдү. Керимкуловдун белгилешинче, ушул айдын соңуна чейин бензин дагы арзандашы күтүлөт. Нефт трейдерлер ассоциациясынын маалыматы боюнча күйүүчү майдын баасы жыл башынан бери 11% көтөрүлгөн. Башкача айтканда, күйүүчү май баасы литрине 4 сом 30 тыйынга чейин өскөн. Расмий жаңылыктардан эмгек, жаштар жана миграция министрлиги кызматына 4 талапкер болууда. Алар СТПК партиясынын депутаттары Данияр Тербишалиев, Ирина Карамушкина, Абдыманап Кутушев жана Улуу биримдик партиясынын төрагасы Бакыт Манасов. Эске салсак, 12 декабрда президенттин буйругу менен эмгек, жаштар жана миграция министри Алиясбек Алымкулов менен билим берүү жана илим министри Канат Сыдыков ээлеген кызматынан бошотулган. Ал арада билим берүү жана илим министрлигине социалдык маселелер боюнча вице-премьер-министр Эльвира Сариеваны көрсөтүп жатат. Бул маалыматты аталган фракциянын лидери Чыныбай Турсунбеков Азаттыкка тастыктады. Ал эми социалдык блок вице-премьер-министрлик кызматына Сариеванын ордуна Дамира Ниязалиеваны көрсөтүүдө. Саламаттыкты сактоо министрлиги антибиотиктер дарыгерлердин көргөзмөсү менен гана сатылсын деген буйрук чыгарууну демилгелеп чыкты. Ага өз алдынча антибиотик пайдалангандардын көбөйүүсү же дары-дармек сатуучулар дарыгерлердин көрсөтмөсү жок эле өздөрү сунуш берүүсү себеп болуп жатат. Учурда бул демилгени өлкө жарандарынын айрымдары макул тапса, кээ бирлери колдобойт. Анткени дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүү үчүн каражат талап кылынгандыктан ага буга көрүнүп, дарыга келгенде акча жетпей калат дешет. Тура өз убагында буйрук, себеби биринчиден антибиотиктерди азыр адамдар көп ичип, контроль жок, ар ким каалаганын ичип, ошон үчүн азыр адамдардын баягы организминде антибиотиктердин таасири уже ооруганда, антибиотик ичкенде таасири начар болуп атат да. Уже адамдардын организмине көнүгүү пайда болуп атат да. Антибиотиктерди дарыгерлердин көргөзмөсү жок сатууга тыюу салуу ишке ашабы? Буйруктун артыкчылыгы жана кемчиликтери тууралуу материалды кабарлардын кечки чыгарылышынан толук көрсөңүздөр болот. Ош шаарында айрым тургундар тарабынан күнүнө 40 000 тоннадан 100 000 тоннага чейин жылуулук энергиясына берилген суу уурдалып жатат. Бул тууралуу өткөн ишемби күнү шаардык жылуулук борбору уюштурган рейдте айтылды. Натыйжада кээ бир көп каттуу үйлөргө жылуу суунун кубаты жетпей, жашоочулар батирлер суук болуп жатканына нааразы. Бул бир күндө 40 тонна, 50 тонна, кээ бир котелиндерде 100 кетип атат, 100 тоннадан. Буна азыр элдер өздөрү кылып туруп, частный неме сантехник алып келип, үйүн астын теплый пол кылып алышкан. Буларга дагы уруксат эмес. Кошуналарына неме кылып атышат. Тоскоолдук жаратып, булар ушинтип өздөрүнөн кайтарып алган, өдөгө циркуляция болбой калат, ошентип анан жалып болушат. Бизде мындай ысыбады дегендер көп болот. Рейдтин жүрүшү кабарлардын жыйынтыктоочу чыгарылышынан көрө аласыздар. Ал арада Ош шаарынын Кооператив көчөсүнүн жашоочулары батирлери кыш келгенден бери жылбай жатканын айтып чыгышты. Себеби алардын үйүнө келчү жылуулук түтүкчөлөрүн оңдоого Ош маркет соода борборунун жетекчилиги каршылык көрсөтүп жатат. Бу жерден аңгып атат, жаап алайлык, же болбосо ачып алайлык, көрүп алайлык деп. Мен барсам же болбосо жана мен кошунам барат, андан башкага эч ким эме кылбай атат да, башканы тоготпой атат. Анан жалдырап, болбосо базар күнү, соода аз болгон күнү деп ошондой кылып атат. Анан эми ал сантехниктер ошол күнү биздин оюбуздагыдай болуп бошоп келе албайт экен. Анан подвал ушу подвалдын эмесине эч чача албай атабыз. Жылуулуксуз калган жашоочулардын жана соода борбордун өкүлүнүн пикирин кабарчыбыз угуп кайткан. Материалды кабарлардын жыйынтыктоочу чыгарылышынан толук көрө аласыздар.
Башка жаңылыктардан Канжар Кадыралиев Интерпол аркылуу изделет. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облустук милициясынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Анын айтымында Канжар Кадыралиевди Интерпол аркылуу издөө үчүн документтер даярдалууда. Издөө иштери уланууда. Анын кармалышына милиция деле кызыктар. Жабырлануучу Келдибаевтердин Ошто жүрөт деген маалыматы буга чейин текшерилип тастыкталган эмес, деди ал. Ал эми адвокат Байыш Жоробеков Канжар Кадыралиев тергөө менен кызматташууга даяр экенин жана айрым маселелерден улам суракка келбей жатканын Азаттыкка айтты. Бүгүн жабырлануучу Саткан Келдибаевдин эжеси Уулкан жана апасы Абиба издөө салынган Кадыралиев Ошто ээн эркин жүргөнүн, аларга телефон чалып, ишти кыргызча бүтүрүүнү сунуштап жатканын маалымат жыйында айтып чыккан. Алар Канжардын кармалбай жатканына милицияны күнөөлөгөн. Ошто жаңы жылдык балаты орнотула баштады. Анын бийиктигин азырынча шаар бийлиги сыр кылып жатат. Орнотулуп жаткан балаты өткөн жылы Кытайдан алынып келинген жасалма жалбырактар менен тигилип жатат. Орнотуу иштери 18-20 декабрга чейин бүткөрүлүүсү пландалган. Шаар мэриясынан белгилегендей, быйылда балатыны бийик кылуу тапшырмасы коюлган жана борбордук аянты жылдагыдан өзгөчө жасалголу болжолдонгон. Мисалы, быйыл муз аянтчасынын жасалышы күтүлүп жатат. Жылдагыдан айырмаланып, күндүзгү майрамдык иш-чаралар каралат. Анда негизинен жаш балдар үчүн оюн зооктор өткөрүлөт. Ал эми кечкисин концерттик программа жана жаштар үчүн бий уюштурулуусу каралган. Мындан сырткары кароосуз балдар үчүн жеткинчек чыгармачыл борборунда жаңы жылдык балаты өткөрүлмөкчү. Шаардыктар үчүн, шаардык коноктор үчүн ушул жерде көңүл көтөрө турган жакшы маанай тартыла турган жагдайды түзүп, ушул шаардыктар үчүн жакшы майрамдык маанай тартуулоо. Буюрса бардык иш-чаралар жогорку деңгээлде өтөт деп мен айтып кете алам. Шаардыктарды мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошол күнү ушул жерге майрамга чакырып кетебиз. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул эле маалыматты ынтымак Чекит КЖ сайтынан да таанысаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.